Ар бирибиз сапаттуу үйдө жашоону кыялданабыз. Бирок ал кандай курулат, көпчүлүгүбүздү кызыктыра бербейт. Бүгүн биз дал ушул сапаттуу курулуш тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биз менен бирге чогулуңуздар. Эдилбек Алиев кесиби боюнча курулушчу. 20 жылдан ашуун убакыттан бери өз кесиби менен эмгектенет. Көп жылдык тажрыйбасы бар каарманыбыз жаш жумушчуларга билгенин үйрөтүп келет. Эң башкысы кайсыл иш болбосун, майың чыгара иштесең жемишин көрөсүң деген Эдилбек мырза буларга токтолот. Мен стажым 25-30 жыл болуп калды. Ошо сапаттуу үй куруп келатабыз, аракет кылып, ошо бизге сапаттуу материал алып келип берет, сапаттуу үй курабыз. Мурун биз үй куруу үчүн өтө эле кыйналчу элек. Азыр үй куруу үчүн техника көп, техниканын жардамы менен көп жакшы иштеп калдык да. Эдилбек мырзадан курулуш ишин нолдон баштап үйрөнгөн Куштарбек Өмүрзаков учурда курулуш компанияларынын биринде эмгектенгенине 3 жылдын жүзү болгон. Башка өлкөнүн жумушун кылбай, өз жеринде иштеп, аз да болсо эл керегине жарасам деп ушул жумушту тандадым деген куруучу кесиби менен сыймыктанат. Биз ушу Эдилбекке жаңы келип 3 жылдан бери чогуу иштешем. Башынан бери Эдилбеккеден үйрөнүп, ошол жерде кызмат кылабыз. Кудайга шүгүр, ошо аракет кылып салганга эме кылып атабыз. Ошо Кудайга шүгүр ушу менен окат кылабыз. Бала чаканы үй бүлөнү ушу менен багабыз, маңдай терибиз менен. 4 балам бар. Ошо ушинтип кызмат кылып эртең келип, кайра кечинде кетебиз. Курулуш иштеринде күтүлбөгөн кырсыктар көп болот. Алардын жумушун сөз менен айтуу кыйын. Себеби көз менен көрүп, кол менен кылган адам гана түшүнүшү мүмкүн. Сапаттуу турак жай үчүн курулуш материалдарда чоң мааниге ээ. Колдонуп жаткан материалдардын сапаты төмөн болсо, эртеби кечпи зыяны тиери анык. Ошондуктан аталган маселеге компаниянын кызматкерлери өзгөчө көңүл бурушат. Негизинен курулушта биринчи очередте үйдүн сапаттуу материал болсо, сапаттуу курулуш болот. Ошондуктан кардарларда азыркы убакта үй алуудан мурда сапатына карап калышкан. Ошон үчүн азыр Бишкек шаарында негизинен строительный компаниялар өтө эле көбөйүп кетти. Эдилбек Алиев ар бир кышты кылдаттык менен тургузат. Анткени үй сатып алган кардардын ыраазычылыгы ал үчүн башкы максат. Эмеге тигизейин, линия менен мындай коюш керек да. Эмне үчүн буну эсептеп коюшубуз керек? Муну анткени жарым кирпич койгондо берге кийинкиси байланып, бүтүн кирпич коюлат да, ошо менен байланып кетет. Азыркы учурда мага Эдил мырза кантип кирпичти туура орнотуу керектигин үйрөтүп жаткан кези, сиздер дагы ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу телекөрүүчүлөр, үйүңүздөргө туура кирпич орнотууну үйрөнүп алсаңыздар болот. Мир Абдылдаева, Улан Сатыкулов, Нью ТВ, таң маанай берүүсү үчүн.